Курманжан. Теңир жалгасын сени, Курманжан. Актер Азиз Мурадилаев дүйнө салды. Абакта ачкачылык жарыялап, аялдарды бошотуу талабына президент эмне деп жооп берди? Текебаев бензинге спирт аралаштырып сатып, кир абадан арылууну сунуштады. Орусия Зеленскийдин киши мекенине чабуул жасады. Берлинде дүйнөдөгү эң ири аквариум жарылды. Финико каржы пирамидасын Кыргызстанда ачкан аял Грузияда кармалды. Кыргызстандын мыкты студенттерине президенттик стипендия тапшырылды. Казакстандын эгемендүүлүк күнүндө активисттер кармалды. Евро биримдик санариптештирүү үчүн Кыргызстанга 3 миллион евро берди. Бул жумада болгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшенова айтып берем. Саламатсызбы? 17 декабрда Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев 44 жашында оорудан улам дүйнө салды. Анын акыркы керези аларча көрүстөнүнө коюу болгонун Ассол Молдахматова жазды. Актер Бишкектеги ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, чет мамлекетте операция жасатууга даярданып жаткан. Ага эжеси донор болмок. Азиз Мурадилаев 14 декабрда жалпы элге жана президентке ыраазычылык билдирген эле. Бул анын акыркы кайрылуусу болуп калды. Урматтуу кыргыз калкым, ушу көп адамдар мен үчүн дуа кылып атыптыр, суранып атышыптыр, колдон келген жардам берип атыптыр. Мен ага миң мертебе рахмат деп айтат элем. Ошондой эле президентке, бардык жардам берген адамдарга чоң рахмат айтам. Кудай кааласа, Кудай буйруса, жакшылыкта жолугабыз деп ишенем. Боордогу цирроз дарты менен жабыркаган актердун боорун алмаштыруу үчүн 45 000 доллар зарыл экени жарыяланган. Анын ичинен 3 000 доллары элден топтолсо, президент Садыр Жапаров актердун үй-бүлөсүнө 4 декабрда 42 000 доллар бергени белгилүү болгон. Эл сүймөнчүгүнө айланган таланттуу актер Курманжан Датка баштаган бир катар кинофильмдерде ролдорду жараткан. Акыркы жолу Үй сатылат тасмасында ойногон. Медиа Хаб командасы эмгек сиңирген артист Азиз Мурадилаевдин жакындарына көңүл айтат. Президент Садыр Жапаров абактагы аял активисттерди бошотуу талабына алардын тагдырын мен эмес, сот чечет деп жооп берди. Бул боюнча ал 17 декабрда кабар агенттигине маяк курган. Анын айтымында төңкөрүш жасайбыз деген аракеттери үчүн айыпталуучуларды ал эмес, күч органдары мыйзамдуу түрдө камаган. Күнөөлүү болсо соттоп, ак болсо актайт, чыгарып кой деп буйрук бере албайт. Ошондой эле мындан ары да алардын ишине көңүл бурбастыгын айтты. Жапаров ал сот ишине өзү кийлигишпестигин жана эч кимди кийлигишүүгө жол бербестигин билдирди. Анткени менен абактагы активист, укук коргоочу саясатчылар бардыгы президенттин колунда экенин айтып, анын буйругу менен камалып, тергөө жүрбөй куугунтук болуп жатканын айтып келишүүдө. Буга чейин жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн жана бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп шектелип, абакта отурган Кемпир-Абад суу сактагычын коргоо комитетинин 13 мүчөсү президент Садыр Жапаровго кайрылган. Алардын негизги талабы камалган аялдарды бошотуу болчу. Белгилей кетсек, 14 декабрда айыпталуучулар ачкачылык жарыялашкан. Андан 3 күн өткөндөн кийин мурдагы депутат-активист Орозайым Нарматова менен активист Перизат Суранованын абалы кескин начарлап кетти. Мен эми ачкачылык жарыялагандан кийин үчөөнү көрдүм. Перизатты көрдүм. Суранованы температурасы 3 күндөн бери түшпөй, буга чейин ооруп аткан экен, дагы эле ооруп жатат, күчөп да кетиптир, араң басып жүрөт. Клара Соронкулова дагы өзүн азыр жаман сезип атат. Колум бутум ооруп атат деп баштады. Тиги неменин состояниясы, Орозайым состояниясы абдан начарлап кетти. Анткени өзүм көрдүм, кулап түшкөнүн көрдүм. Кусуп атыптыр. Жашыл болуп кусуп атам деп айтып берди. Мен көзүм аябай кыйналып, баша албай да калыптыр. Ачкачылык жарыялагандар бийликти саясий репрессияларга айыптап, ачкачылыктан келип чыгышы мүмкүн болгон кесепеттерге президент жана УКМК төрагасы жоопкер болот деп эскертишкен. 23 октябрда Кемпир-Абад боюнча жапырт кармалып, абактагы мөөнөтү 20 февралга чейин узартылып, 14 декабрдан бери саясий ачкачылык жарыялагандардын саны 19-га жетти. Алардын ичинде Клара Соронкулова, Брита Карасартова, Перизат Суранова жана Орозайым Нарматова бар.
Бишкекти ыш каптап атканда Германияда экенине карабастан тынчсызданып жатат окшойт. Берлиндеги элчи Өмүрбек Тикебаев бул маселеде мисалга негизделген пикирин билдирди. Видеого тартып Фейсбугуна жүктөөрү менен эле 1 суткага жетпей 25 миңден ашуун киши көрдү. Элчи Бишкектин оштун абасын тазалоо жолдорун Германиянын тажрыйбасынын мисалында айтып берди. Ал ошондой ыкманы колдонуп, көйгөйдү чечсе болот деп эсептейт. Анын айтымында Кыргызстанда 20%га чейин бензинге спирт аралаштырып сатса, кир абаны тазалап, картошка менен кант кызылчасынын калдыктарында иштетип пайда көрүп, утушка ээ болобуз. Белгилүү болгондой, Кыргызстан мунайды жана башка продукциялардын көпчүлүгүн сырттан ташып келет. Экспорт аябагандай аз. Эгерде Кыргызстанда көп өндүрүлгөн картошка менен кант кызылчадан спирт чыгаруучу технологиялар бизге келсе, нефть импорттоо көлөмү азайып, ага жеткен каражаттын 1/3 бөлүгү өз чөнтөгүбүздө калып, айыл чарбасын колдоого жумшалат. Эң башкысы, экологиялык маселе чечилип, дыйкандардын кирешелери көбөйөт. Быйыл өзгөчө картошка эккен дыйкандар баанын төмөндүгүнөн картошкасын сата албай кыйналып турган чагы. Эгерде Кыргызстан Германиянын ыкмасын колдонсо, картошканы өзүбүздө иштетип, дыйкандарга жакшы болмок. Мындай сунушка сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге жаза кетиңиз. 16 декабрдын таңында Орусия Украинанын бир нече аймактарына жаңы ракеталык соккуларды жасады. Электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, Харьков менен Полтава светсиз калды. Киевде кайрадан жарылуулар болуп, президент Владимир Зеленскийден кичи мекени болгон Кривой Рогдо талкаланган үйдөн 2 адамдын сөөгү табылды. Украина аскерлеринин эсеби боюнча, бул жолу Украинанын аймагына 60тан ашык ракета атылды. Эртең менен өлкөнүн бардык аймактарында аба чабуулу боюнча эскертүү берилди. Ал эми Украинанын оккупацияланган чыгышындагы орус бийликтери Украина аткылоолорунан 12 киши каза болгонун билдирди. Крым көпүрөсүндөгү жардыруудан кийин Орусия Украинанын энергетикалык инфраструктурасына октябрдын башынан бери дээрлик жума сайын массивдүү чабуулдарды жасоодо. Москва жарандык инфраструктура объектилери бутага алынып жатканын жашырган жок. Ал арада Евробиримдик Орусияга санкциялардын 9-пакетин киргизди. Ал Орусиянын аскердик өнөр жай комплексине, ошондой эле жеке адамдарга жана топторго каршы багытталганын билдирди. Мындан сырткары, бүткүл Орусиялык аймактык өнүктүрүү банкынын операцияларына толук тыюу салып, дагы 2 орус банкынын активдерин тоңдурду. Германиянын борбору Берлинде дүйнөдөгү эң чоң аквариумдардын бири 16 метрлик цилиндр формасындагы аквадом жарылды. Тийген сыныктардан 2 киши жаракат алды. Жалпы массасы 1000 тоннага жеткен суу көчөнү жана мейманкананын жертөлөсүн биринчи кабатын каптады. Аквариумда жашаган 1,5 миңге жакын тропикалык балыктар өлдү. Аквадом Александр Плац аянтынын жанындагы 5 жылдыздуу мейманкананын ички фойесинде орнотулган. Окуя 16 декабрда таңерте 6-га 15 мүнөт калганда болгон. Шаардын мэри Франциска Гиффай эгерде 1 саат кеч болгондо көптөгөн курмандыктар болмогун айтты. Кырсыктын кесепетин жоюу иштерине 100дөн ашык куткаруучу тартылды. Мейманканадагы 400дөй эс алуучу эвакуацияланып, жабыркаган аймак курчоого алынды. Мындан сырткары эксперттер Германиянын музейинин имараты суудан жабыркаганын билдиришти. Окуянын себептери азырынча белгисиз. Маалыматтарга караганда, аквариум эскирип, жаранка кеткен. Аквариум 2003 жылы туристтер үчүн ачылган. Аны курууга 13 миллион еврога чукул акча сарпталган. Финико каржы пирамидасын Кыргызстанга алып келип уюштурган 49 жаштагы аял киши Грузияда кармалды. 2019-2021 жылдар аралыгында Финикодон 100дөн ашык кыргызстандык жалпысынан 1 миллион 283 миң доллар акчасын алдаткан. Медиахаб 1 жыл мурун дал ушул Финико каржы пирамидасы тууралуу иликтөөсүн жарыялап, анда 600дөн ашуун жабырлануучунун маалыматын чыгарган. Иликтөөдө Грузияда кармалган аял Финикону Кыргызстанга алып келгендердин бир катары көрсөтүлгөн. Андан сырткары, иликтөөдө айтылган дагы бир Жолдош Королдоев аттуу лидер Түркияда баш калкалап жүрүп, кийин Кыргызстанга келгенде күч органдары тарабынан аэропортто кармалган.
Фенико орусиялык Кирилл Доронин аттуу жаран тарабынан негизделген. Ал жарандардын акчасын биткоин, криптовалюта аркылуу эбегейсиз көбөйтүп берем деп убада кылып алчу. Кийин ал орус полициясы тарабынан кармалып, учурда камакта. 16 декабрда президент Садыр Жапаров өлкөнүн жогорку окуу жайларынын 70 мыкты студентине президенттик стипендия тапшырды. Мамлекет башчы сыйлык тапшыруу аземинде өлкө жетекчилиги мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошом деген жигердүү, демилгелүү, аракетчил, мекенчил жаштарды ар дайым колдой турганын айтты. Дагы бир жолу президенттик стипендияга ээ болушуңар менен куттуктаймын. Мындай колдоо бир жагынан силердин башкалардан өзгөчөлөнгөн жетишкендигиңер үчүн деп белгиленсе, экинчи жагынан өлкөбүздүн өсүп өнүгүүсү үчүн өз кесибинин чыныгы, адиси болуп чыгууга түрткү болот. Алдыга койгон максаттарыңар ишке ашып, алган билимиңер аркылуу ата-энеңер менен кошо эли журтуңардын, ата мекениңердин үмүт тилегин актарыңарга тилектешмин. Студенттерге мактоо баракчасы жана 60 000 сом стипендия берилди. 16 декабрда Алматыда Оян Казакстан жарандык кыймылынын 6 активисти кармалды. Журналист Асем Жапишованын айтымында полиция кыймылдын мүчөлөрү Бота Шарипжанды, Фариза Оспанды, Нагашыбек Бейкидайырды жана Бауыржан Адилханды, Мира Унгарованы үйлөрүнөн кармап кеткенин билдирген. Алматынын ар кайсы милиция бөлүмдөрүнө жеткирилген. Алар Алматынын ар кайсы милиция бөлүмдөрүнө жеткирилген. Кийинчерээк журналист өзү да кармалган. Укук коргоо органдары бул боюнча комментарий берген эмес. Кармоонун себеби азырынча белгисиз. 2019 жылдагы президенттик шайлоодон кийин жаштар Оян Казакстан кыймылын түзгөн. Анын мүчөлөрү саясий реформаларды, реалдуу көп партиялуулукту жана адилеттүү шайлоолорду жактайт. 16 декабрда Европа биримдиги Кыргызстандын санариптик трансформациясын колдоо үчүн өлкөнүн мамлекеттик бюджетине 3 миллион евро которду. Грант өлкөдөгү санариптештирүү боюнча иштерге жумшалмакчы. Маалыматта айтылгандай, каражат программалык камсыздоону иштеп чыгууга, тармактык министрликтерде маалымат базаларын жүргүзүүгө жана бүтүндөй өлкө боюнча санариптик экономиканы өнүктүрүүгө, кибер коопсуздукту жогорулатууга жумшалат. Евро биримдиктин элчиси Мерлин Йосефсон жеткиликтүү санариптик трансформация, анын ичинде жогорку ылдамдыктагы интернет Кыргызстандын өкмөтү менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Бул секторго көрсөтүлгөн жардам Евро биримдиктин өлкөнүн өнүгүүсүн колдоого умтулуусун чагылдырат деп билдирди. Бул аптадагы маанилүү окуялар топтому ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө.